Атпайсыңбы? Эмне турасың? Кармагыла, мага түрлөй керек. Мына биз эгиз тумар тартканыбызга 14 жылдын жүзү болуптур. Аянаны биринчи жолу көрүп атам. Насихат менен жолугуп калабыз. Бакыт менен жолугуп калабыз. Эрлан менен дагы былтыр эле жолуктук де министр кыздын махабатын тартып атканда. Кинода да 14 жылдан кийин соң деп жазылган. Самым деле 14 жыл өтүп кетти. Кинода 45 мүнөттөн кийин чыгам го. Мына түрмөдөн чыгып келатканда элдердин кол чапканы мага жакты, ушундай көрүүчүлөрдүн кол чапканы, значит, анан ошол боштондукка чыгып аткан. Фамилия аты жөнүңүз? Азимов Виктор Алиевич. Туулган жылыңыз? 1966. Урутуңуз ким? Кыргыз. Статья? 97. Мындайынан турмуш чыгартаңыз. Больше салып кетебиз. Я сел вперед, и взвизгнула девятка. Осталась зона, а где-то позади. Ах, как свобода щекотала пятки. Башыбыз менен кафени сүзгөндө, тарелкада салатты сүзгөндө кызыктуу нерселер көп эле болот. Жанагы эмеде кафеде отурганда жанагы кыздын төшүнө колумду салып ийген ошолор эле эсте калыптыр да. Апаман башка эч ким бети менен өпкөн эмес дечи? Өппөгөн. Сиз кандай? Апасы бетинен өпкөн кыздарданмын деп атат. Анан ошондо да баягы салатты сүздүрүп туруп анан Бакыт байкем чачтан кармап тартам деген экен да, кармаса чачым кармалбайт да, суюк эле. Анда санда эле чачым бар эле да. Арак өп бердиң беле? Я! Кечирим сурап. Каяр колумду? Абылды тааныйсыңбы? Биз анын балдарыбыз. Мага демектен неберesi болбайсың. Кечирим сурап деп атам. Кечирим сурап. Ай, кечирип койчуң кыз. Атынан сурап. Атын билбеймин. Атын билбесең эмне тийишесиң? Атын ким чоң кыз? Алина. Алина, кечирип кой мени. Менин атым Бектор. Рустам айтмакчы, кыргыз кыздардын ичинде биринчи карачы болуп, 1 ай 15 күндүн ичинде мүмкүн болсо изучать этип, эме алдым. Эми ошол боюнча азыр көрүшүп атабыз. Эгиз тумар жамаатына жалпы салам. Аябай силерди көрүп кубанычтамын. Өзгөчө Аянага бала кезиндеги эле эме оюнча калыптыр. Ушундай эле аруу таза жүрө бер. Апам мени анда жаман көрө турбайбы? Ошол бойдон келген жок. Жок, мырза. Эне эч убакта өз баласын жаман көрбөйт. Бул жерде дагы башка нерсе болушу мүмкүн. Мен да кээде ошентип ойлойм, бирок эмне болушу мүмкүн, эч акылым жетпей койду. Бүгүнкү чогулушубузга аябай кубанычтамын. Баарыңыздарга көргөнүмө аябай толкунданта кеттим. Анан ошо каратеге машыгып, өзү кичинекейимден бери ошо байбай болуп, мырзага окшош болуп кыз болгум келгенде, анан ошондой тасмага тартылып аябай ошо өзүмдүн максатыма жеткениме аябай кубанычтамын. Балдар үйүндө жигиттер менен мушташам го. Ой, ошондо аябай мен өзүм сезип, аябай ошону максат кылган экем да, балдар менен, жигиттер менен мушташсам, ошолорду баардыгын токмоктогон. Сенин атың ким?
Аскат. А меники Мырза. Мырза? Чын атымчы? Чын атым Жаңыл. Закусканы Кыргызстан. Жашоо керемет. Эгиз тумарды эстесек, бардык жер жакшы болду бир. Канча жерлерге бардык биз, кооз жерлерге. Анан ошонун ичинен мага бир эсте жакшы калган ошо Каракөлдөгү корабльдагы съемка мага аябай сезим калтырды да. Эки аскандын ортосу, корабль, бүт бандабыз менен баратканыбыз. Анан сиз тартып атасыз. Сиз ылдыйраак болсоңуз, биз чыгат десек, бул жаш кыз да. Анан мен буну түрткүлөп эле жан башынан түртүп кетип берип, оператор эстен чыгып калды. Биз 10 метр, 15 метрде чыгып алыппыз. Түртүп эле кетип атабыз. Анан бир маалда аяна жаш кыз эле, страховка жок. Аска зоо чынындачы. Анан бир жерден тайып кеттик. Аяна тайып кетти, жаш кыз да. Бул келип эле желкеме илинди да. Мен өзүм зорго турган немеге кудайлап аска зоого эмнеге чыгып алдым. Мен кино болсо дагы да. Түнк саат 3:30-да эмнедай болуп, конечно, жашоодо. Ошондой болуп келип калсаң, мен кинодо басып келаткан эпизоддордо ошол минут, секундтарда чынында эле үйгө келаткандай болуп, тезирээк эле жетип эле наместе кармак разборканы кылыш керек. Качып кетпесин дегендей. Бектур! Эмне мынча корктуңар? Бул мен Бектурмун. Сенин эң жакын досуң, а сенин болсо сүйүктүү эриң. Кадимки эле Бектурмун. Бизди өлтүргөндөн пайда жок, Бектур. Өзүңдүн да, кызыңдын да келечегиңе балта чаппа. Сообиш кыл, досум. Сообиш? Сен да мен жокто сообиш кылып жүрөсүңбү? Кыймылдабагыла. Бүгүн чогулуп отурабыз, барыбыз 14 жыл болуптур эгиз тумар тартылганына. Анан эмне кызыктар болгон? Көп кызыктуу окуялар болду. Эсте калгандар бул Тодо тартылган эпизод. Көп киши менен тааныштык, көп жерге бардык, кино жөнүндө да көп түшүнүктөр болду. Кандай ойнош керек, кайсы жерден кандай мушташтар немеси баарысы жакшы болду, көп болду. Алло, угуп жатамчы? Жарайт. Биз даярбыз. Рустам аке менен таанышып, Рустам акенин кинолоруна катышып өзүчө эле бир рахат деп коеюн. Ушу киного келгенде көптөгөн нерселерди үйрөндүк, көрдүк, күлдүк, жыргадык, баардыгын көрдүк. Анан көптөгөн жерлерге бардык, көрбөгөн жерлердин баардыгына бардык. Сыйлуу адамдар. Анан күн чыгып, курсак тоюп жүргүлө съемкага кеттик деп бир тоонун бир канча жерине чейин чыгып, ошончо кайра булут келип калып, кайра ылдый кеттик деген күндөр. Анан ошол жерде дагы баягы кинодо жана мен терс карманды аткаргам. Ошондо мени Бакыт байке тепкенде ошондо катуу жыгылгам да, өзүм чын элечи.
ошол да эсимде калыптыр. Даня братым келип мени бетке катып уруп туруп алып кеткен жер калган, комнатама кирип келип туруп. Ошо жер калыптыр эсте. Коркпо кайра берем. Жок, болбойт. Берсең эми. Биринчи курстан бери эле тагынып келе жатасың. Бул эмне өзү? Берчи эми көрөйүн. Жок, болбойт досум. Майлап турбаса эскирип кетет. Досуң? Дос болсоң, анда досторуң менен сырыңды бөлүшпөйсүңбү? Ошол бала экөөбүз бир баланы уруш керек болуп калып, ошол баланы ургула дегенде биз съемка бүтүп, кадр бүтүпсө деле уруп бериптирбиз да. Уруштан экөө балды токтоткула. Жаттырып тепилип бериптирбиз да. Жанагы костер кылып баштап атканда аябай бир очого тийип кетпеди беле, ошону ыйлап, аябай бардыгын сагынып ошону отурганы кашкырлар точно мени жеп кетет экен. Бардык съемочный группа азыр кетип калат, мен калтырып кетип калса экен деп ойлонуп тургам. Мен жалгыз корком да ата. Коркпа кызым, сен деген эр жүрөксүн, жаңыл мырзасың. Мен сен уктагандан кийин кетем. Мен уктагандан кийин кашкырлар жеп кетсечи мени. Эми кыз болгондон кийин аябай эле кой эркектерди тебе бер, ура бер деп мага полный команда берип коюшканда бул эле. Анан баарын эле патрат берди. Жолбогула, жолсоор өзүмүзүн өлтүрөм. Жолбогула. Шегер болсун. Эмне керек силерге? Рустам байке келет, сен бутуң сындырам деди. Макул дедим. Анан ар жакка барып ойлонуп жүрөм, бутумду кантип сындырабыз эми депчи. Жыгачты салдыра бутум сындырып тарак жаткан шымым чечилип кетти. Толтура кыздар карап туруп шымым чечилип кеткен эле. Хай! Анан мунугу жаңы проектти Кудай буйруса ийгиликтүү тартып алсак, бул дагы көпкө жашайт деп ойлойм. Анан дагы 14 жылдан кийин эскеребиз ал кинону. Аман болсакчы. Анан кино жөнүндө баарыңар айтып кеттиңер, ошол калат экен. Кинодон сырткары кандай жүрдүк, эс алуу природада. Анан кинодогу эсте калган нерселерди баарыбыз айтып атабызго. Чынында бул мен үчүн да режиссер катары оор болду бул кино. Анткени Байбек өтө опурталдуу да. Бул жерде көп травмалар болду. Мен ушул айтат элем да балдаргачы бойдо. Сынбай тургандай кылып ургула тепкиле, бирок окшош тийсин. Силер чыдап бергиле дейт элем да, бирок буякта туруп алып өзүм переживать этет элем, эми Кудай сактаса экен депчи. Эми кино жакшы чыгыш үчүн Айла жок шоу бардык. Министрдин кызы Махабатын кыргыз кинолорун жаңыланып тартууда эң биринчи Рустам байке тарткан, режиссерлук кылып. Андан кийин Байбектерди да биринчиден болуп тартып, Эгиз Тумарды тартты, комедияны эркектерди биринчи тартты дегендей. Ошол сыйлайбыз. Ишиңиздерге ийгилик. Мынакей Бакыт Оразалиев акебиз отурат, мыкты актер. Эми режиссерлук кылып жаңы бир проект баштаган атыпсыздар. Ишиңиздерге ийгилик, колдон келген жардамды аябайбыз. Арадан убакыт өтүп, мына бүгүн ошол тасмага катышкан жамаат баары келбесе дагы керектүү кишилер келди.
бүгүнкү чогулуштун дагы максаты жакшы болуп атат. Мындан кийинки тартыла турган адилет деген серьезный көркөм тасма жарыкка чыгып бир элдин жүрөгүнөн орун алат деген чоң үмүт менен ишеним менен бул иш башталып атат. Жаңы кинону жаратканга ошо чогулуп отурабыз. Кудай буйрса ошо баарыбызды Аллахым колдосун, эмне тилесек тилектерибизди Аллахым кабыл кылып, иштерибизге ийгилик, чың ден соолук каалайм. Рахмат. Бар болun. Huzur Kafe'ye hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizin gerçekten filmleri izliyorum. Sizi beğeniyle sizi izliyorum. Biz Kırgız ve Türkler kardeşiz. Biz Turan orduyu koruduk. Biz beraber yaşıyoruz. Biz aynı sudan geliyoruz. Ulus bir. İki devlet kardeşiz. Biz gerçekten Kırgızistan'ı çok seviyoruz.